Өлкөдө картошканын баасы 65-70 сомго чейин чыкты. Көкөлөгөн мындай баа карапайым калкты түйшөлтүүдө. Учурда Ош шаарында дөңүнөн картошканын баасы 60 сомдон сатылып жатса, базарларда 65 сомдон сатылып жатыптыр. Баанын кескин өсүшүн сатуучулар коңшу өлкө Өзбекстанда картошканын тартыштыгы менен байланыштырышууда. Биз мына бирлешкен бар го, ошоктон алып келебиз. Ошо 58-59 болуп атат. Şahap gelip 60'dan 62 emeli birer kilosu 65 her qanday desene. Kımbatlaşın sebebi Özbekistan tartıp otat bolğonu şu. Qayerga barsan ele Özbekistan tartıp ketip otat kımbat. Şu bazardın boluşu. Картошканын баасынын өсүшү карапайым калктын чөнтөгүн жукартып жатканча кага катар күнүмдүк тамак-ашка керектелүүчү башка азыктардагы кымбаттоодо дешет. Туруктуу баа кармалбай жатканына карата бийлик чара көрүү керектигин билдиришти. Караш керек да азык-түлүк кара картошка 65 сом тарыхта болгон эмес. Дыйканга карашо, дыйкан үчүн эң жакшы, бирок жеп алып жеген адам үчүн кыйын болуп атат, туурабы? 65 картошка. Анардын килограммы 200 сом, 170 сомдон алып аттык эле. Анан кийин алган пенсиябыз 6000-7000 болсо, эмнеге жетет? 6000. Эт алабызбы? Картошкабыз болсо 65ке чыгып кетти. Ошо кыйынчылык болуп атат. Баягы акча ас алгандарга аябай кыйынчылык болуп атат. Мынакей азыр кирсек жок дегенде эле бир 30 сом айырма болуп кетип атат да, группага караганда. Azı hiç nersege jetmeyet. Akmaylar bolsa 600, 700, 800 bolot. Kartoşkanın 70 bolot. Piyazın 40 bolot. Savizin 40 bolot. Nege jetet? Gürüçün 100'den aşık bolot. 150, 100, 200 bolot. 250 bolot. Nege jetet? Hem ette tiricilik bolot ozdayım. Ал арада эттин баасы да кымбаттап, уети 650 сомдон сатылып жатат. Кымбаттоонун себебин Өзбекстанга малдын жана эттин экспорту өскөнү менен байланыштырышкан. Мындан улам өлкөдө этти экспорттоого убактылуу тыюу да салынган. Бул чектөө деле эттин баасынын өсүшүн жөнгө сала албады дешет касапчылар. Анткени эт багытындагы малдар азайып, баанын өсүшүнө алып келген. Эттин баасы базарда мал кымбаттап кетти. Ошонун учурунда эт көтөрүлүп атат. Азыр дыйкандар малын союп бергенде ошо акчасына кайра мал алып атат. Андан кийин күзгө караганда 25 миңдик торпоктор азыр 50 миң болуп атат да. Ошонун эсебинен эт көтөрүлүп атат. Өзбекстанга мал көтөрүлүп, бизден 120 сом кымбат экен да. Ошонун негизинде эт көтөрүлүп атат да. Азырынча эт менен картошканын баасына чектөө да коюла элек. Ал эми баалардын өсүүсүн көзөмөлгө алган монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бааларга мониторинг жүргүзүү менен гана чектелип жатыптыр. Алар буйрук чыгарып берет. 15 күн берет бизге. 15 күн, то есть 15 күн ичинде биз кайсы бир товарга жөнгө салуу киргизгиле. То есть баасына жөнгө салуу киргизгиле десе, биз 15 күн ичинде ал товардын максималдуу баасын аныктап жөнгө салуу буйрук чыгарабыз. Картошка жок. Бүгүнкү күндө картошка боюнча буйрук жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө картошкага баа коюлган эмес. Белгилей кетсек, коңшу өлкө Өзбекстанда картошканын баасы 80 сомго чейин чыккандыгы айтылды. Ал эми Казакстанда тартыштыктан улам картошка сатып алууга чектөө киргизилип, бир киши 5 килограмм гана алып жатканы белгиленген. Ал эми Бишкекте картошканын учурдагы баасы 70 сом болууда. Алмагүл Эрке, Байгызым Мирбек Конобаев, Ош ТВ.